Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Урматтуу мусулман бир тууганым, саламды жайылтуу, аны таратуу боюнча айта турган болсок, салам айтуу бул ислам дининин бир символу болуп эсептелинет. Мусулмандардын бир белгиси. Мына ошондуктан кайсы бир адам сизге исламга тийиштүү болгон сөздөр менен ассаламу алейкум деп салам бере турган болсо, албетте бул адамдын биз мусулман экендигин билебиз. Жана ошол адамдын сизге каны, жаны жана анын мал дүйнөсү бизге арам болот. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана Аллах таала Кур'ан-ы Каримде бизди башка кайры диндерге салам айтуудан кайтарган. Албетте исламга тийиштүү болгон саламды айтуудан, ассаламу алейкум деп айтуудан бизди кайтарган. Анткени бул салам дуа болуп эсептелинет. Салам айтылган кезде 3 сүрөттө айтылат. Биринчиси ассаламу алейкум деп айтылат. Саңа Аллах тааланын саламатчылыгы болсун. Саңа Аллах тааладан саламатчылык каалаймын. Жана мен өзүмдөн дагы саңа саламатчылык каалаймын. Менден эч кандай бир зыян көрбөйсүн. Менин бир жаман ниеттерим жок саңа деп ушинтип салам сөз менен беребиз. Же болбосо экинчи сүрөтү рахматуллахи. Жана Аллах тааланын саңа райымы болсун. Аллах таала тараптан саңа көптөгөн жакшылыктар болсун деп. Үчүнчү сүрөтү ва баракатуху. Жана саңа Аллах тааланын берекеси болсун. Аллах таала мына ошол саңа берген жакшылыктарды көбөйтүп берсин. Мына ошолор дайыма үзүлбөй уланып тура турган жакшылыктар болсун деп, мына ошентип биз салам бергенде башка бир мусулман бир тууганыбызга салам беребиз. Албетте ассаламу деген бул Аллах тааланын ысым сыпаттарынан болгон бир сыпат. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху айтат: "Ассаламу мин асмаилла фафшу байнакум." Салам бул Аллах тааланын ысымдарынан болгон бир ысмы. Аны өз ара жайылткыла жана тараткыла деген. Албетте ассалам деген Аллах тааланын ысмы. Бул эки мааниде келет. Биринчиси Аллах тааланын өзүнүн затында Аллах таала салам болгон зат. Ар кандай айып кемчиликтерден таза болгон зат. Аллах таала эч бир нерседен алсыз болбойт. Аллах таала барлык нерсеге куч кудурет жетүүчү. Аллах таала эч бир жараткан макулуктарына окшош болгон. Жана Аллах таала эч бир макулукка салыштырып, окшоштуруп дагы болбой турган мына ошондой ассалам болгон Аллах таала зат болуп эсептелинет. Жана ошондой эле Аллах таала өзүнүн башка ысымдарына дагы ассалам. Аллах таала кандай бир ишти аткара турган болсо, мына ошол нерсени эч бир кемчилдиксиз, бардыгын тыкан өз ордунда аткарат. Эми экинчи мааниси бу ассалам Аллах таала өзүнүн макулуктарына саламатчылык берүүчү. Бул дүйнөдө аларды ар кандай бале кырсыктан, ар кандай жаман нерседен сактап туруучу зат болуп эсептелинет. Албетте Аллах тааланын саламатчылыкты берүүсү бул эки түрдүү болот. Биринчиси жалпылай өзүнүн макулуктарынан берет. Жер бетиндеги бардык мусулман болсун, же кафир болсун, кандай жаныбар болсун, ошого Аллах таала өзү бул дүйнөнү сактап саламатчылык берип турат. Экинчи салама хос дейт. Бул жалаң өзүнүн момун пенделерине гана болот. Эртең кыямат күнүндө буларды Аллах таала дозок азабынан сактап, аларды кабыр азабынан сактап, жана кыямат күнү ар кандай оор күндөрүнөн, кыямат күнүнүн кыйынчылык, азаптуу күндөрүнөн Аллах таала өзү мына ошол ассалам деген ысым менен саламатчылык ырылоочу зат болуп эсептелинет. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул саламды жайылтууга биз буйрулганбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди саламды жайылткыла деп өз сөздөрүндө буйруган. Барой ибн Азиб радиаллаху анху айтат: "Амарана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бис-сабъ." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди 7 нерсеге буйруду дейт. Мына ошонун ичинен ифшаус салам, саламды жайылтууга бизди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйруду дейт. Башка бир хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям афшус салама байнакум, өз ара саламды жайылткыла, бири-бириңерге көп салам айткыла деп Пайгамбар салам мына ушундай бизди буйруган дейт. Албетте саламды жайылтууда бизге көптөгөн фазилеттер, артыкчылыктар бар. Аллах таала кайсы бир нерсеге бизди буйруй турган болсо, бул нерседе биз үчүн динибизге жана дүйнөбүзгө, акыретибизге көптөгөн жакшылыктар бар. Биз жогоруда эскергендей эле, эгер салам айта турган болсок, бул биздин бири-бирибизге кылган дуабыз болот. Аллах таала сенин мал жаныңа саламатчылык берсин. Аллах таала сенин ден соолугуңа саламатчылык берсин. Аллах таала сенин өмүрүңө береке берсин. Аллах таала сенин диниңе бекемдик берсин. Сенин диниңди ар кандай
күнөөлөрдөн сени алыс кылсын, сени сактасын, сени ибадаттарга бекем кылсын деп мына ушундай дуа кылабыз. Ассаламун мына ушундай өзүнө маанилерди камтып кетет. Жана ошондой эле бул саламды жайылтуу биздин өз ара ынтымагыбызды, өз ара сүйүүбүздү күчөтөт жана бекемдейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam өзү бир хадистеринде мындай дейт: "Ла тадхулул жанната хатта ту'мину" дейт. Силер толук имандуу болмоюнча бейишке кире албайсыңар дейт. "Вала ту'мину хатта тахаббу" Силер бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө толук имандуу болбойсуңар дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бейишке кирүү шарты бул инсанда иман болуш керек. Бейишке түзмө-түз, эсеп кысапсыз кирүү үчүн инсандын иманы толук болуш керек. Ал эми имандын бир аламат белгилеринен бул мусулмандар бири-бирин жакшы көрүштүгү, ортодогу болгон ынтымакты сакташтыгы, ар кандай араздашуу, уруш жанжалдан алыс болуштугу. Анан Пайгамбар сөзүн улап эмне дейт? "Ала адуллукум ала шайин иза фаалтумуху тахаббабтум" Силерге бир нерсени үйрөтүп коеюнбу? Бир нерсеге багыттап силерди баштап коеюнбу? Эгерде ошону аткара турган болсоңор, анда силер сөзсүз түрдө бири-бириңерди жакшы көрүп каласыңар деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam не өзү убады берип айтып атат. Эгер ошол ишти аткара турган болсоңор, сөзсүз түрдө бири-бириңерди жакшы көрүп каласыңар деп Пайгамбар саллаллаху айтып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, кайсы бир адамдар бири-бирине тарынышып жүргөн болсо, бири-бирин жек көрүп жүргөн болсо, бири-бири менен сүйлөшпөй тарынышып, бири-бирине капаланышып жүргөн болсо, төмөндөгү айта турган ишти кылыш керек. Мына ошондо Пайгамбар салам убада бергенде экөөнүн ортосуна бири-бирине ынтымак, сүйүү пайда болот. Албетте бул араздашуу кайсы нерседе болбосун, достор арасында болсун, же ага-ине арасында болсун, же болбосо аял менен күйөөсүнүн ортосунда ушундай тарынышуулар болсун, ушул азыр биз айткан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын берген насаатын аткара турган болсо, сөзсүз түрдө алардын ынтымагы бекемделет. Пайгамбар салам айтып атат: "Афшу салама байнакум" араңарда саламды жайылткыла, мына ошондон силердин болгон бири-бириңерге сүйүүңөр күчөйт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз саламды жайылта турган болсок, саламга бекем боло турган болсок, биздин бири-бирибизге болгон сүйүүбүз күчөйт экен. Мына ошондуктан эки адам тарынышып жүргөн болсо, экөө салам айтышпай калган болсо, булар бири-бирине болгон сүйүүсү күндөн күнгө алсыздап, бири-бирине болгон жек көрүүсү күчөйө берет. Ошондон Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam аввалухум деген эки адам урушуп кете турган болсо, алардын эң жакшысы биринчи болуп салам баштаган дейт да. Үй бүлөдө урушуп кала турган болсо, же достор арасында сыр чатак чыгып кала турган болсо, ошолордун эң кимиси биринчи болуп салам баштай турган болсо, мына ошонусу Аллах Таалага эң жакшы дейт, эң сүйкүмдүү дейт. Эгерде ошол берген саламына тегиси алиг албай турган болсо, ага жооп бербей турган болсо, анда ал адамга периштелер жооп берет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam айткан. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, салам айтуу бул биздин сүйүүбүздү, ынтымагыбызды күчөтөт экен. Андан кийин саламды дагы айтуу бул инсандын күнөөлөрүнүн кечирилип кетүүсүнө себепкер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam айткан: "Ида илтаqa рajulani" эгерде эки адам, эки мусулман бири-бирине жолуга турган болсо дейт. "Фасаллама ахадухум ала сахибихи фа инна хаббахум илаллахи ахсанухума бишран ли сахибихи" эгерде биринчиси экинчисине салам бере турган болсо дейт, алардын эң жакшысы дейт, салам берип аткан кезде экинчисинин жүзүнө күлүп, жылмайып, жакшы маанайда салам бергени дейт. "Фида тасафаха" ал экөө кол алышып көрүшө турган болсо, "Назалат алейхи миату рахматун" ал асмандан 100 рахмат түшөт дейт. "Либади минха тисун" саламды баштагандан ошол рахматтан, ошол сооптон 90 соо берилет. "Вали мусафихи ашра" мына ошол саламга алек алып колун менен салам бергенге ага 10 рахмат берилет дейт. Башка бир хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam эгерде эки мусулман жолугуп кала турган болсо, бири-бирине салам бере турган болсо, андан кийин кол алышып көрүшө турган болсо, "Танасарат хатаяхума кама татанасару варакул шажар" алардын күнөөлөрү дарактын жалбырагы төгүлгөндөй эле төгүлүп түшөт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam мына ушундай күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себепкер болот экенин айткан. Башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam эгер эки мусулман жолугуп калып, бири-бирине салам берип, кол алышып көрүшө турган болсо, анда алардын күнөөлөрү төгүлүп кетет деген, качан ошол экөөнүн колу ажыраганга чейин деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam мына ушундай бизге убадаларды берген. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул
саламды жайылтуу, салам айтуу инсандын кыямат күндө бейишке киришине себепкер болот. Бул салам айткан адам мына ошол адамдын өтө берешен киши экендигин, мына ошол адамдын өтө бир жүрөгү кең киши экендигине далил. Пайгамбар салам айтат: "Абхолун нас мен бахила бисалам." Адамдардын эң сараңы дейт, саламды айтпай сараңданганы болот да. Адамдардын эң сараңы бул башка бирөөгө өзүнүн саламын аяган адам деп Пайгамбар салам ушундай деп бизге кабар берген. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.